Сооротуучу Кудай. 4-август. Кудайдын сөзүндө өзүн кармай билүү тууралуу көп жазылган. Ошондой аяттардын бири Накыл сөздөр 16-бөлүм 32-аятта жазылган. Өзүн кармай билген адам шаарды басып алган адамдан да артык. Түмөн аскерлерди жол баштап, чоң жеңиштерге жетип жүргөн тарыхта белгилүү полководецтерди билебиз. Алардын баары жеңишке жетиш үчүн өзүнө да, аскерлерине да койгон чектөөлөрү болгон. Ал чектен чыккандар, тартипти бузгандар жазаланып да турушкан. Жеңишке жетиш үчүн, аман-эсен үйлөрүнө, балдарына кайтып келиш үчүн өзүн кармай билүүлөрү керек эле. Бизде да ушул сапаттын, өзүн кармай билүүнүн болушу бул өтө күчтүү нерсе. Өзүн кармай билген адам шаарды басып алган аскерлерден да күчтүү.